күнүңөр менен, урматтуу достор. Билесиңби, KG долбоору кайрадан өзүнүн түз эфирин баштап жаткан маал. Билесиңби, KG долбоору жаштардын жана өспүрүмдөрдүн көйгөйлүү суроолоруна тиешелүү адистерден жооп берүүчү долбоор. Достор, силерден келген суроолордун жыйынтыгына улам бүгүн биз конокко Кыргызстандагы белгилүү фотографтардын бири, моделдик агенттин негиздөөчүсү Аскар Думанаев байке конокто. Саламатсызбы, Аскар байке? Саламатсызбы. Урматтуу достор, сиздерде кандайдыр бир суроолор жаралса, дагы ушул жерге жөнөттүрүңүз. Менде биринчи эле суроо мындай пайда болду. Сиздин өзүңүздүн кесибиңиз физикеден башка экен. Эмне үчүн фотограф болуп калдыңыз? Ооба, негизи Манас университетинин синхрондук котормо бөлүмүн бүткөн, кыргызча англисче факультет. Анан окуп жүргөндө негизинен кичинемден бери эле ушундай жөндөмүм бар болчу да, сүрөт тартканга, сүрөткө түшкөндү абдан жакшы көрчүмүн кичинемден. Анан кийин бир 3-4 курстарда студенттер үчүн иштеш керек болуп калды. Студенттик күндөрдө акча керек болуп, анан Манаста биздин эми убакыт дал келбейт да, кандайдыр бир иш менен совещать эткенге. Анан кийин бир жерден окуп калдым, арендага фотоаппарат берилет деп. Анан ошол фотоаппаратты арендага алып, биринчи одногруппник, одноклассниктер менен баштап сүрөт тартып, анан ал кезде одноклассники деген социальный сеть бар болчу, ошого киргизип, реклама кылып жүрүп, анан фотограф болуп кеттим. Ошондо сиз тойлорго чыктыңызбы башында? Башында той, свадьбалардан баштагам. Андан кийин кандайдыр бир ачылып аткан бутиктер, магазиндер, кыздар, балдар барбы, биздин ушу кийимдерибизди адамга кийгизип сүрөткө тартып көрсөтпөсөк, мындай жөн эле тартып койсоң, формасына келбейт, чырайы ачылбайт да. Анан кийин кыздар, балдарды издей баштадым. Келбети модельдерге окшош болгон. Анан ошентип модельдик агентство ачып калдым. Сиз ошондо Манастагы окуңуздун аягына чыкпай калдыңызбы? Чыктым. Манасты бүткөм, бирок бакалаврды бүттүм. Эми магистратураны окусамбы деп ойлонуп атам. Ошондо фотограф болуп атайын окуусун окуган жоксуң да эле, практика жүзүндө үйрөнүп? Практика жүзүндө эле үйрөнүп келиптим. Мындай дериңде бар болсо илип кете алат экенсиң да. Урматтуу достор, бизде конокто фотограф Аскар Думанаев бар. Андыктан суроолорду узатып турууга ар тараптуу боло берсе болот. Ооба, жанагы премияны алып турсуз, казакстандыктар, аны кандайча казакстандыкын алып калдыңыз? Негизи мен жакынкы арада Казакстанга көчөйүн деп турам. Анткени Казакстанда бул жаат өнүккөн да. 3 жылдын ичинде бизде деле өнүктү, бирок муну дагы да алдыга жылдырыш үчүн мен Казакстанга барып, дагы бир тажрыйба алып өзүм үчүн. Жок, Казакстан менен Кыргызстан ортосу 3 эле саат Алматыда. Ошол аякка барып, тажрыйбамды дагы өстүрүп, алар менен обмен опытымы келип турам. Ар бир выходной сайын. Биякта дагы көптөгөн модельдерим калат. Аларды Казакстанга чыгарганга аракет кылам, анткени Казакстанда бул жаат өнүккөн, бул жаатта мыкты адистер бар. Алардан тажрыйбаларын өзүмө эметип алып, анан кийин параллельно жүргүзгөнгө аракет кылам. Астанада бир модельдик агентство менен көптөн бери иштеп келебиз. Анын премияны алып калганын себеби Казакстанда ошо жогоруда айтып кеткендей, бул тармак алда канча өнүккөн да. Анан ошондуктан
ошо фотограф болуп жүргөндө эле, үйрөнчүк фотограф болуп жүргөндө эле бир иш чара өткөрүлүп калды. Фотографтардын күнүнө карата Казакстанга чакырып калышты. Эме деп вечеринка сыяктуу. Анан кийин мага дагы бир приглашение келди. Анан ал приглашение ага барганда номинация боюнча бөлүп коюштур да. Золотой объектив Казакстан, Кыргызстан, дагы чет өлкөлөрдөн. Анан кийин Love Story деген эмелер бар да, эң бөлүктөр. Свадебный фотограф, фэшн фотограф и так далее. Мен ал кезде болсо Love Story фотограф эмесине титулуна ээ болдум да. Получается, золотой объектив Казахстан по номинации Love Story. Суроолорду көрөсүң, саламатсызбы? Сүрөт тартуунун сырлары кандай? Сүрөт тартуунун негизги эң биринчи сыры бул сүрөткө тартып жаткан нерсени же кишини чувствовать этиш керек да, сезиш керек. Анын ар бир кыймылына кылдат менен мамиле жасап, ар бир мисалы бир позада турганда бир 1-2 градуска эле жылып койсо эле уже идеальная фотография чыгып калат да. Аны деген азыр фотографтар курсун ачпайсызбы, сизден үйрөнгүңүз келет деген адамдар да бар да, бирок мен мындай техникалык жакка караганда мындай к чувствам больше склонен да. Аны сезип билиш керек, аны мындай ичиңен чыккан бир нерсе да. Бул дагы бир искусствонун бир түрү. Саламатсыздарбы? Мен дизайнер болоюн дегем. Сиздин кесибиңиз менен шайкеш болобу? Албетте, дизайнер кайсы бир сфера болбосо дагы фотографчылык, модельдик агентство менен жолу биригет да. Анткени модельдер бардык сферада керек. Ресторан ачылса, модельдер керек. Негизи эле сулуу келбет, анан жакшы сүрөттөр бардык эле сферада керек го дейм. Бул жерде мындай суроо келиптир. Саламатсызбы? Сулуу эмес кыздарды сулуу кылып тартууну искусство дей аласызбы же бул алдамчылыкпы? Эмнеге алдамчылык? Бул негизи сулуу эмес кыздар болбойт, өзүнүн келбетине кам көрбөгөн кыздар болот да. Менде эмеге модельдик мектепке көптөгөн кыздар келет, өзүн карабаган же өзүнүн сулуу экенин билбеген. Анан кийин в процессе уже обучения муну мындай кыл, тигиндей кыл деп айткандан кийин өзүнө ишенич пайда болот. Өзүнө ишенич болсо көп нерсеге жетишесиң да. Анан кийин баягы Инстаграмда бар эмеспи? 1-чи курс, анан 5-чи курс деген. Ошондой сыяктуу анан акуулар пайда болуп баштайт 1 айдан кийин, 2 айдан кийин. Анан кийин өзүнө негизи кам көрүп, анан өзүнө ишенсе, адам көп нерсеге жетишет. Мисалы, менде бир кыз бар болчу, өзү абдан сулуу, менен 3 жылдан бери иштеп келет, эң биринчи модельдердин катарында да. Анан кийин мурун эң алгач өзүн кандайдыр бир мындай скованно сезип берчү да. Сүрөткө түшүп атканда мынтип уялып деле эмес, мындай тартынып, бир кандайдыр бир дискомфорт боло берчү да. Анан кийин өзүнө ишеничи пайда боло баштады. Анткени мен айтып баштадым, мына могу дизайнер сени мактады, бул тигин сени мактады, могу жериң мондай болуп калат экен, а тигин жериңди мындай кылып өзгөртүш керек экен деп иштеп баштагандан кийин азыркы убакта бүт дизайнерлер аны көргөндө богиня дешет да. Анткени ал
өзүнүн алып жүргөнү башкача болуп калды, уже как леди себя ведет. Өзүнүн позиционирование башкача болуп калды, өзүн элдер менен сүйлөшкөндө дагы кандайдыр бир сезилет да, адамдын кандай экени, өзүн кайсы орунга коет экенин, кайсы өзүнүн ордун көрсөтүп туруш керек да. Урматтуу достор, бизде конокто Алтын объектив Казакстан премиясынын жеңүүчүсү, моделдик агенттиктин негиздөөчүсү, фотограф Аскар Думанаев бар. Суроолоруңарды узатып тургула сөз түрдө жооп болот. Аскарбек, айтсаңыз, моделдик агенттик жөнүндө сөз кылбадыкпы? Ошол кандай кыздарды кабыл аласыздар, шарттары кандай, жакында дагы эртең бүрсүн кастинг болот экен, ошол жөнүндө айтсаңыз. Негизи Кыргызстанда биздин генетикабызга байланыштуу көп деле бою узун кыздар балдар жок. Бирок ошентсе дагы келбетине кам көрүп, келбети сулуу келген жигит кыздар көп Кыргызстанда. Анан кийин алардын көбүнчө боюна көз жумуп алам. Анткени генетика байланыштуу да, бизде көп эме жок. Анан кийин кээде болот бою узун, бирок келбети анча эмес, же наоборот. Негизи подиумный модели и фотомодель деп эки түргө бөлүнөт да. Фотомоделдерге көп деле бойдун кереги жок. Мындай ылдыйраак кылып тартып койсо узун болуп калат. Фотомоделдерге негизи келбети абдан чырайлуу болуш керек. Ал эми подиумный модельге бою узун болуш керек. Подиумда көрүнүктүү болгондой. Анан кийин кастингтерде мен харизмасына карайм. Анткени клиптерге, фильмдерге тартылыш үчүн кандайдыр бир ичинен чыккан актерлук чеберчилиги керек. Аны дагы да арттырабыз, бирок эң биринчи келгенде эле харизмасы керек болот. Анан кийин келбетине албетте карайбыз, боюна, абдан кичинекей болсо да болбой калат. Анан кийин модельдик агенттик болгондуктан Кыргызстандан абдан көп негативдүү сөздөр чыгат. Бой кичинекей экен, анан тигиндей экен, мындай экен деп абдан көп айтышат да. Анан кийин жаман жолго түшкөн кыздар деп буту тайтайган, анан кийин жалпайган, балпайган деп ар кайсы сөздөрдү айтышат да. Анан кийин ошондуктан азыркы убакта чырайлуу кыздарды алып атам. Бирок кийинчерээк бул тармак өнүккөндөн кийин уже Европадагыдай болуп, сулуулугуна карабай необычность, необычный кыздарды, балдарды алып баштайбыз. Бул жерде суроо бар экен. Саламатсызбы, сүрөтчү болгум келет. Фотоаппараттын сапаты маанилүүбү дейт. Фотоаппараттын негизи өзүндө бир кандайдыр бир жилка болсо, шыгың болсо, фотоаппараттын деле мааниси жок экен да, качествосы. Мен мисалы эң жөнөкөй фотоаппаратка тартып келгем. 2 жыл ошо менен иштедим. 2 жылда көптөгөн нерсеге жеттим. Canon 600D деген. Ал деген зеркалка полупрофессиональный деп саналат. Анан кийин азыркы убакта болсо кээде болот эмеге телефонго сүрөткө тартам. Инстаграмда да бар. Акыркы көптөгөн сүрөттөр телефонго тартылып калды да. Анткени фотографтар бар агентствода, бирок кээде бошпой болбой калышат да. Анан кийин алып туруп эле телефонго тартып коем. Кийинки суроо, саламатсызбы, фотоэтика деген барбы? Фотоэтика деген албетте бар. Бул деген фотоаппараттын түзүлүшү, аны менен кандай колдонуш керек, анын өзгөчөлүктөрү, этика фотографа деген бар.
ал адамдар менен кандай сүйлөшүш керек, кантип байланыш түзүп өзүңө керек болгон кадрды алыш керек, ошого байланыштуу. Саламатсыздарбы? Кыздар менен иштеген оңойбу же балдарбы? Албетте балдар менен иштеген оңой. Анткени кыздардын бир фотосессиясы үчүн дээрлик бир күн кетет да. Алардын макияжын жасап, чачын жасап, анан кийин бир көйнөгүн кийип, экинчи көйнөгүнө өтүп, балдарды болсо бир саат калганда чалып койсоң, келе калат, анын чачын оңдоп коесуң, болду. Бул тармактан билим алууну каалайсызбы же фотографка билимдин кереги жок? Эми билим албетте бардык жаатта керек. Бирок мен билимим жок эле чыгып атам. Бул нерсени непрофессионализм десек деле болот. Бирок эми шыгың бар болсо бардык жерде чыгып кете алат экенсиң да. Дүйнөлүк деңгээлге чыгыш үчүн билим. Дүйнөлүк деңгээлге чыгыш үчүн албетте талант керек эң биринчи, андан кийин эмгек, билим керек. Кантип моделдик мектеп ачса болот? Кандай документтер керек? Канча сом кетет? Негизи мен нөлдөн башталган бизнес деген тренинг өткөрсөм болот да, анткени фотограф болгондо да нөлдөн баштадым. Мисалы, арендага 500 сомдон алчумун, анан кийин одноклассник, одногруппниктеримди кел эме сөзгө түшөсүңбү, сонун сүрөттөрдү кылып берем деп, анан бирөөсүнөн 100 сом ал, бирөөсүнөн 200 сом ал, анан кийин 500 сом топтоп алып барып, анан кийин бир суткада баарын сүрөткө тартып койчумун да. Анан кийин ошентип отуруп, анан кийин улам көбөйө берди, ставкам чоңое берди, анан кийин ошол эле акчага фотоаппарат сатып алдым да. Андан кийин фотоаппарат менен уже легче, арендага акча кетпейт, өзүңдүн фотоаппаратың любой убакта сүрөткө тартып бересиң. Модельдерди болсо тоже нөлдөн баштагам. Бутиктер заказ берет, алар соответственно төлөп берет. Андан кийин модельдерди болсо эң башында эме деп сүрөткө тартам. Ал убакта 3 жыл мурун сүрөткө түшүү, модель болуу деген мындай көбүнчөсүнө таң калыштуу, түшүнө кирбеген нерсе болчу да. Анан кийин десең эле, анан кийин келип сүрөткө түшүп беришчи. Анан кийин аларга болсо жакшы сүрөт берип коесуң. Андан кийин уже көбүнчөсү сулуу болсо да сүрөткө түшө албайт. Анан кийин Кийинирээк жашоосуна жашынак эле сүрөткө түшсө анча болбой калат да. Ошо бул фотокеңишнесть деген абдан чоң роль. Албетте, ошон үчүн биздин үйрөтүүчү окуу жайыбыз бар, моделдик мектеп. Анан кийин аларга аяка чакырабыз, келишет. Ошонун баарын үйрөтөбүз: фотопозирование, дефиле, актерское мастерство. Анан ага акча алабыз. Анан ошентип моделдик агенттик пайда болгон. Каттоодон өтүп лицензия бар. Албетте, лицензия Кыргызстан боюнча, анан ар бир конкурс иш-чараларга лицензия алабыз. Анан кийин конкурска катышууга, мисалы үчүн Филиппинага кетирип атсак, конкурска ага да лицензия беришет, ал дагы акча турат дегендей. Жана эл аралык моделдик агенттик болуу үчүн дагы лицензия албетте алыш керек. Аскарбек, убакытта соңуна чыгып калды. Убакыттын аягында биздин жаштарга, өспүрүмдөргө кандай сунушуңуз, каалоолоруңуз бар? Мен кааларым өсүгүп өнүгө берели, өзүңүздөргө ишеничиңерди арттыргыла, бир нерсе кааласаңар ошого жетишкенге аракет кылгыла. Бизге да көптөгөн жаштар келет, мен сиз менен бир мындай сүйлөшүү дагы, сүйлөшүп көрүү дагы оюма келишпес эле депчи. Мен таң калам да. Мен эми бир кандайдыр бир башка өлкөдө жашасам же бир укмуш бир нерсе жасап көкөлөп бир асманда жашасам бир жөн
Мен дагы бир карапайым эле жөнөкөй эле адаммын. Мен деле маршруткада жүрөм, мен деле дордойго барам. Мен деле бардык адамдар жеген тамак менен тамактанам дегендей, бардыгыбыз адамбыз, дагы бардыгыбыз жөнөкөй болушубуз керек, да бардыгыбыз патриот болушубуз керек, бардыгыбыз өзүбүзгө ишеничибизди арттырып, өзүбүздүн максатыбызга жетишкенге аракет кылышыбыз керек. Чоң рахмат Аскар байке. Урматтуу достор, бизде конокто Алтын объектив Казакстан премиясынын жеңүүчүсү, фотограф жана моделдик агенттиктин негиздөөчүсү Аскар Туманаев конокто болду. Достор, мен сиздер менен коштошом. Аскар байке, сизге чоң рахмат. Сизерге да чоң рахмат.